99 адам өлтүргөн адам бирөөдөн барып сурайт. Тоо алсам тоом кабыл болобу депчи. Десе жок, тоом кабыл болбойт дейт. Кылчын сууруп башын кыя чабат, жүзгө толуп дейт. Анан дагы ичинде бирок тоо кылуу эмес болот, сезим болот. Дагы бирөөгө жолугат. Мен тоо кылсам болобу, 100 киши өлтүрдүм дейт. Десе жашаган шаарыңды таштап, Паланча деген шаарга барасың дейт. Ошол жерге жетип барсаң, тоогоң кабыл болот дейт. Биздин устазыбыз ушул окуяга бир сонун сөз айтат да. Анын жүрөгүндө тооба кылуу, Алла Тааланын алдында кутулуу каалоосу бар болчу дейт. Бирок тооба кылгандардын катарына кирип калыш үчүн чөйрөсүн алмаштыруу шарт болчу дейт. Ошон үчүн бул жерден чыгып тиги шаарга барсаң дейт. Башкалар менен жолуксаң, Тиги тооба кылгандардын арасына кирип кетсең. Чөйрөңдү алмаштырмайынча тооба кылам, оңолом деп ойлогон ойлоруң жакшы ниетин боюнча оболочкада тура берет да, практикага түшпөйт. Анда тооба кылганды, оңолгонду каалаганда чөйрөсүн эмне кылсын, алмаштырсын деген сөз. Анан ошол жерде эки сабак да бар. Жолго аттанды, жолдун жарымында каза болду дейт. Эки персе талашып калды дейт. Бейишке алып кетебиз, дозокко алып кетебиз. Бирөө калыс болду дейт. Каяка жакын болсо ошол жакка алып кетсин. Тиги тооба кылгандардын шаарына жакын болуп калды. Мээрим периштеси алып кетти дейт. Получается, бул кутулду деген сөз да.